Ишкерлер менен инвесторлардын укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңештин отуруму өттү. Анда башкы прокуратуранын өкүлдөрү ишкерлер менен жолугуп, орчундуу болгон 5 маселени талкуулады. Бул тармакта жүргүзүлүп жаткан иштер экономикалык жана бажы салыктарын калыптандыруу, инвестициялык келишимдерди түзүүгө көмөктөшүү боюнча талкуу өттү. Анда ишкерлер менен эркин баарлашуу болуп, алар башкы прокурордун биринчи орун басары баш болгон бийлик өкүлдөрүнө ишкерлик чөйрөдөгү мүчүлүштүктөр боюнча суроолорун беришти. Жеңил өнөр жай, агрардык сектор, экономика, соода жана башка багыттар боюнча инвестиция тартуучу ишкерлик чөйрөнүн жетекчилиги мындай жолугушуулар мамлекет тарабынан колдоо катары болуп, ишти бир топ жеңилдетерин айтат. Башкы прокуратура ишкерлер менен түз иштешип, дайыма көйгөйлөрүн угуп, аны чечүүгө көмөктөшүүгө даяр экендигин билдирди. Ишкерлердин жана инвесторлордун актуалдуу көйгөйлөрү талкууланып, бизнес жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган биргелешкен чечимдер кабыл алынды. Ошондой эле контролдоочу органдардын негизсиз кийлигишүүсүнөн жана басым көрсөтүүлөрүнөн укуктук коргоону күчөтүү маселеси каралды. Бизнес коомчулуктун сунуштары өзүнчө талкууланып, аларды ишке ашыруу боюнча так чаралар белгиленди. Кеңештин ишине Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын, мамлекеттик органдардын, прокуратуранын, бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү жана эл аралык өнөктөштөр катышты. Мындай формат бардык тараптардын үнүн угууга жана кызыкчылыктардын тең салмактуулугун табууга мүмкүндүк берет. Эң негизгиси мамлекет менен бизнес ортосундагы диалог туруктуу негизинде улантылат.